Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 1 июл 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар әлі білген Башбұлақтың центрінен сатыла тұрған 2 қабаттуу үй туралы маалымат бермекчимин. Биринчилөө болуп мен сіздерге даректерин түшүндүрүүгө аракет кылайын. Бұл жерге келіш үшін сіздер Мады тарапта жайгашкан Башбұлақ айылына киресиздер. Башбұлақтың центринде жайгашкан ушул мектебин билесиздер туғандар. Анын жанында светофор. Ушул мектептен өтүп эле сол тараптагы ушул кичинекей көчөгө кирип, бул жака бир аз эле бир 300 метр түз жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Башбұлақтың центри болуп калат туғандар бул жер. Ушуну эске алып коюңуздар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө Алай тарапка карап бет аласыздар. Бир көчө менен эле эч жака бурулбай түз жүрүп келесиздер. Ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган ушул үй жайгашкан. Срочно сатка чыкты тугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсим номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин албетте өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып келесиздер. Мынакей тугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири. Анан мына бул жакта тугандар үйлөрдүн саны өтө көп. Көрүп атасыздарбы? Кийин келгениңиздерди көрөсүздөр. Себептен бул жер Башбұлақтын центри, жаңы конуш, бирок Башбұлақтын центринде эле жайгашкан, жери тегиз. Ошол себептен тугандар үйлөр күндөн күнгө түшүп көбөйүп атат. Себептен бул жерде жери тегиз болгонуна байланыштуу үйлөр тез эле көбөйүп кетти. Мына тугандар бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, 4 тарабы тең машина пескаблок забор менен тосулган. Бул жакта болсо барата эле орнотуп койсоңуздар эле болду тугандар. Үй кадимкидей тосулуп калат. Анан бул үйүбүз тугандар 6 комната, 3 өйдө тарабында 3, жалпысынан 6 комната, узун турасы болсо үйдүн 12ге 10 бышык кирпич менен тургузулган, естественно колонналар бүт бардыгы орнотулган. Анан айнек терезелери дагы коюлган, крышасы шипер менен жабылып, черный потолок дагы болгон. Эми эмнеге айтпам тугандар, көбүнө кызык болот. Бүт бардыгын колдон келишинче сразу эле маалымат берген аракет кылып атам. Анан кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер тугандар. Кызыл китеби бар, жер 6 соток. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, суу деле бар. Бекеринен Башбұлақ деп айтылбайт. Себеп дегенде булактын башталышы. Мындайча айтканда суу свет бар. Анан центральный жолго деле жакын тугандар, кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Мына киргениңиздерде ушундай месталар дагы калтырылган. Жер аянты дагы 6 соток, бирок көрүп атасыздар, чоң эле экен. Мына үйгө кире берейин сразу эле. Мынакей тугандар, биринчи кабаты. Бул болсо дагы бир бөлмөсү. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна мына ушундай плита басылган, орнотулган. Үйдүн ишин көрүп атасыздар, кумшубак болгон, электромонтаждары дагы бүт көрүлгөн тугандар. Мына бул кийинки бөлмөсү. Кухня кылсаңыздар болот. Бул жагы 3-чү бөлмөсү. Ушундай. Бул жака болсо печка жасатып аласыздар кийин. Атайын ошол үчүн калтырылган экен. Ушундай. Биринчи кабат 3 бөлмө плюс анан мына ушундай чоң холлу дагы бар. Мынакей тугандар, экинчи кабатка чыгасыздар. Чыкканыңыздарда бул жери деле кадимкидей кең эле холл. Бул жагы болсо биринчи бөлмөсү. Чердактары черный потолок болгон. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита дагы басылган экен. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири деп эси түшүндүрүп берди. Бул жагы экинчи бөлмөсү тугандар. Жалпысынан 6 бөлмө экен. Анан ушундай биринчи кабатында дагы, экинчи кабатында дагы чоң холлу бар. Мынакей тугандар. Анан ал жерден дагы үйдүн короосу, дегеле Башбұлақ бүт бардыгы ушул жерден дагы көрүнүп турат. Анан ал жакта көрүп атасыздар, бош орундуктары дагы калтырылган. Ал жакта дагы 1,5 метр место дагы калтырылган экен. Эми албетте эле тугандар, кийин кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, келесиздер, көрөсүздөр. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган үй. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган тугандар. Негизи көрүнүшү жакшы, мына көрүп атасыздар. Анан ушундай короолору пескаблок заборлор менен тосулган. Жер аянты дагы негизинен
көпчүлүгүнө эле жагат 6 сотук туугандар. Эми баасын айтайын. Баасы болсо 55 000 долларга бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы албетте эле жакшы кеми болот да тээси. Эсине чаласыздар, келесиздер, сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр, соодалашасыздар. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жер туугандар. Шаарга деле 25 минутта жетип каласыздар. Анан Башбулактын центринде мектеп, бала бакча, мечит, айыл өкмөт, заправка бардыгы бар. Сонун жер туугандар.